Баарыңыздарга салам. Сиздер менен ADF фильм. Бүгүн сиздер менен Экинчи дүйнөлүк согушта өз көмөгүн кошкон 6 жаштагы бала жөнүндө сөз кылабыз. Бул фильм болгон окуялар негизинде тартылган. Анда эмесе биз баштадык. Поздравляю, Сережа Шишкин. Заслужил. Служу трудовому народу. Россия токойлорунун биринде жашаган үй-бүлө суу боюнда убакыттарын көңүлдүү өткөрүшүүдө. Алардын эң кичинекейи Сережа. Ал даракка чыгып табиятты тамаша кылып отурат. Анын агасы менен апасы ылдыйда өз жумуштары менен алектенип аткан убакытта асманда немис учактары пайда болуп, Сережанын агасы менен апасын атып салышат. Ал эми Сережа дарактын үстүндө болгон үчүн немистер аны байкабай калышат. Сережа дарактан түшүп, үйүндө апасы менен агасын күтүп уктап калат. Ал түшүндө апасын көрүп ойгонуп кетет. Ошол учурда үйүнүн эшиги такылдаганын угуп, Сережа апам менен агам келди деп эшикти ачат. Тилекке каршы эшик артында кошуна аял келип, Сережага немистер тарабынан апасы менен агасы көз жумганын айтып, качуу үчүн өзү менен бирге алып кетмекчи болот. Бирок үй сыртында немис аскерлер курчап турган үчүн терезеден качууга аракет кылышат. Сережа терезе аркылуу сыртка чыгышка жетишет. Ал эми коңшу аялды немистер атып өлтүрөт. Немистер алардын айылын өрттөп жиберет. Бул окуяларды көргөн Сережа коркуп Токой тарапка качып кетет. Токой ичинде апасын чакырып ыйлап, ачкачылыктан өтө кыйналат. Эртеси Сережа суу ичип атканда анын жанына жакындап келаткан немис аскерлерин сезип калат. Алардан бекиниш үчүн дарыя боюндагы дарак астына бекинип, өзүн сездирбөөгө аракет кылат. Немистер бир аз дем алып, курсактарын тойгозуп өз жолдорун улантышат. Курсагы ач калган Сережа алардан калган тамактарды жейин дейт, бирок эч нерсе таба албай коет. Ошондон кийин ал жолун улантат. Токой ичинде өсүп турган жапайы өсүмдүктөр менен курсагын тойдурмакчы болгон убакытта немистер бомба жардырат. Бул учурдан коркууга түшкөн Сережа качып чарчагандан жана ач болгондугу үчүн уктап калат. Эртеси Токой ичинде жүргөн орус аскерлери Сережаны таап баш командирге алып келишет. Өзүнө келген 6 жаштагы Сережа менен таанышып, андан эмне болгонун сурай баштайт. Болгон окуяларды уккан командир үй-бүлөсүн жоготкон Сережага ар тараптуу жардам берип, алган жарааттарын дарылоо үчүн базадагы ооруканага жөнөтөт. Ал жерде ага Катя ысымдуу кыз камкордук кылат. Сережа ооруканада жаткан башка аскерлер менен жакындан тил табышып, алар сыяктуу аскер болгусу келерин айтат. Ошол учурда Сережадан кабар алганы командир келет. Ал Сережа менен ар тараптуу сүйлөшүп, сыртта Катя менен жолугат. Катя командирге эч кимиси жок, Сережаны базада алып калууну суранат. Ал эми командир согуш учурунда баланы алып калыш кооптуу экенин жана Сережаны балдар үйүнө жөнөтүлүшү керек экенин айтып өтөт. Кийинки күнү орус аскерлеринин базасына немистер ок ата баштайт. Ошентип көптөгөн орус аскерлери көз жумуп, калгандары жараат алат. Бул учурда командир Сережанын коопсуздугун ойлоп, балдар үйүнө жөнөтүш үчүн машина чакыртат. Бирок командир Сережага көнүп калган үчүн аны өзү менен бирге алып калууга чечим чыгарып, өзүнө бала кылып алат. Ошентип командир баласына аскер кийимин кийгизип, аскердин милдеттерин жана кыла турган иштерин түшүндүрө баштайт. Сережа аскер кийимин кийип, кубанып сыртка чыккан убакытта немистер базага чабуул жасап, согуш башталат. Бул согушта көптөгөн адамдар көз жумат. Чыныгы согуштун кыйынчылыгын түшүнгөн Сережа согуш башында корко баштап бекине баштайт. Ошондон кийин Сережа согушта башкаларга жардамы тийиш үчүн жараланган адамдарга дары берип, алардын көңүлдөрүн көтөрөт. Согуш учурунда бир нече убакыттан бери жашаган Сережа командирге келип буйрук беришин суранып, ал буйрукту аткарууга даяр экендигин айтат. Ага ишенич билдирген командир аскерлерге келген каттарды ээлерине жеткириш буйругун берет. Эртеси командирдин буйругу менен база айланасын карап чыгыш тапшырмасын берет. Ал айлананы дүрбү менен карап чыга баштайт. Ошол учурда күтүлбөгөн жерден дарактар арасында бекинген адамдарды көрүп калып, дароо аскерлерге жеткирет. Сережанын сөзүнө ишенбеген аскерлер
Текшерип көрүү үчүн Сережа көргөзгөн жерге келишет. Ал жерден немис аскерлерин колго алышат. Немис аскерлери орустардын базасы жөнүндө маалымат топтоп, аларга каршы күтүлбөгөн урушту план кылып жатышкан экен. Алардын планын байкап калган 6 жаштагы Сережа базадагы адамдардын өмүрүн сактап калат. Сережанын бул кылган иштерин уккан командир аны менен сыймыктанышын айтып, өзүнө расмий түрдө бала кылып алганы жөнүндөгү документти көргөзүп, кучагына басат. Эртеси немистер дагы орус аскерлерине чабуул жасайт. Бул убакытта кичинекей аскер Сережа жанындагы шериктерине оқ-дарыларды жана куралдарды ташып өз жардамын көргөзөт. Ошентип көптөгөн кыйынчылыктардан кийин командир аскерлери менен генерал алдына келет. Командир менен маектешип отурган генерал жаш аскердин согушта кылган эрдиги үчүн баарынын алдында эмгегин баалап медаль тагат. Эртеси күнү ата менен бала маектешип жүргөн убакытта командир немистер тузагына түшүп калат. Муну көргөн Сережа атасыны куткарууга аракет кылат, бирок өзүнүн күчү жетпегени үчүн башка аскерлерди жардамга чакырып, атасын куткарат. Бирок атасы өтө катуу жараат алып, ооруканага түшөт. Анын абалынан кабар алганы Сережа менен Катя келет. Сережа атасын өтө жакшы көрүшүн айтып, ал эми Катя Сережанын апасы болушка ыраазы экенин айтат. Ошентип алар бир үй бүлө болушат. Командир сакайгандан кийин немистерге каршы согушту улантат. Ал эми Сережа орус аскерлеринин арасындагы эң жаш аскер болуп тарыхта калат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийге ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.